Жашоонун закондорун билип түшүнүп калгандан кийин мен эмнени түшүндүм? Жөн гана курулай эле өтүп аткан узак убакыт бул эч нерсени өзгөртө албайт экен. Мисалы, үй бүлөлүк мамилени карасак, жолдошу менен жубайы 40 жыл бирге жашаса дагы, эгерде бирөөсү эмнеге биз тез уруша беребиз, эмнеге биз бири бирибизди кемсинте беребиз деп, мен ошону эмнени өзгөртүшүм керек экен деп ойлонбосо, өзүнүн катасын сезбесе, ошол катасынын үстүнөн иштебесе, жөн эле жашоонун жазганын көрөбүз деп эле жашай берсе, 40 жыл өтөбү, 45 жыл өтөбү, 50 жыл өтөбү, ошол мамиле ошол боюнча кете берет экен. Дагы бир мисал, эгер адам негативдүү, терс көз карашка көнүп калса, ар бир нерсенин терс жагын карай берсе, ага эгерде сен бекерге үй белек кылсаң дагы, а эмне үчүн ремонту жок, а эмне үчүн бизге буюмун кошуп алып берген жок деп баары бир нааразы боло берет экен. Ошондуктан көп жерлерди алмаштырып, жумуштарыңды алмаштырып иштегенден мурда акча көбүрөөк келсин деп ички абалыңды алмаштыр. Ички абалың ошол байлык тартып келе турган, ийгилик тартып келе турган, сый урмат тартып келе турган абалга сен ичиңди өзгөртүшүң керек. Бул нерсеге эч кандай бир убакыттагы өткөн жылдар дагы өзгөртө албайт, эгерде сен өзүңдү өзүң бүгүн өзгөртүп баштабасаң.